мен үчүн жүрөктө сырым болдуң канчалык жазсам дагы бүтпөгөн ырым болдуң көрбөсүң көңүлдегдеп чарчасам кубатымсың өзүңсүз бул жашоонун кунарсыз болор үчүн өзүңсүз бул жашоонун кунарсыз болор үчүн эркелеп эс аламын эң назик сөздөрүңдөн кубантып кубаталам кумарлуу көздөрүңдөн бөксөрүп баратканда кайрадан толуп турам тагдырга ыраазымын өзүңө жолуктурган тагдырга ыраазымын өзүңө жолуктурган жаштыктын жалынысың жашоомдун жарыгысың жан дүйнөм ооруганда дарынын аныгысың көзүмдүн карегисиң көңүлдүн да негисиң теңирдин теңдеши жок арнаган белегисиң теңирдин теңдеши жок арнаган белегисиң теңирдин теңдеши жок арнаган белегисиң Ыр адамзат курдашы, ыр ашыктын сырдашы, ыр эмгектин жолдошу, ыр таланттын олжосу дейт. Амастарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, ар бириңиздердин үйүңүздөргө конок болуп кирген ЛТР каналында ырга айланган өмүр көрсөтсө. Өзүңүздөр билгендей, эмгек адамды жараткан деген сөз бекеринен болбосо керек. Бүгүнкү биздин кадырлуу коногубуз дагы өзгөчө. Мына ушул өмүрүнүн бардыгын искусствого, кыргыз оон дүйнөсүнө арнаган, бүгүн дагы талыкпай жаш муундарды тарбиялап келген маданияттын мыкты кызматкери Жумабүдүн Шералиев атындагы төш белгинин ээси 200дөн ашык оонду ырлардын автору, элибиздин сыймыктуу уулдарынын бири Жолдошбек Исраилов бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум Жолдошбек агай, кош келиңиз. Рахмат. Сизди көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүлөрдү ЛТРден YouTube, Facebook, Instagramда баракчаларына кирип, Жолдошбек агайдын ырларын кайталап көрүп, каалоо тилек ой пикир калтырыңыздар. Жолдошбек агай биздин көрсөтүүбүздүн биринчи бөлүгү ыр дүйнөнүн башаты дейт. Эми чыгармачылыктын башаты албетте туулган жерден башталат. Ошо туулган жериңиз жөнүндө, ата энеңиз жөнүндө. Бала кезде ушу билинет экен ырга ашыктуу экенин. Анан ушу комуз черткен ырдаган адамдарды көрүп ушуларга мындай маани берип көңүл буруп кантип ырдап атат, кандай болуп атат деп ошол кичинеметип жүрүп отуруп анан ушу өзүм да билбей калдым кандай болуп ушу ыр дүйнөсүнө жакындап кеткенимди. Бала кезде эле ушу ырдап, Ооба, бала кезде эле ырдап, ушу бир байкем эме чертер эле, комуз чертер эле. Анан ушу комуз черткенин карап кызыгып, анан ал убакта мен ушу 4-5 класс окучумун. Комуз жок болчу, бирок мандолин бар болчу, балалайка бар болчу. Кайдан келип калганын билбейм. Мындай 3 бурчтуу балалайка болот го. Бул орустардын инструменти да. Бул кайдан жүрүп биздин үйгө келип калганын мен билбейм. Анан
ошо тиги комузга караганда тигинде мындай латтар бар да, ноталар бар. Ооба. Анан ошону салып ошону менен чертип үйрөнүп отуруп анан кийин ошону өздөштүрүп алдым да. Ал деле баягы кыргыздын комузуна окшош экен. 3 кыл болот экен, чертилиши окшош болот экен. Анан тиги байкем ырларды комузга салса мен ошого салып, ошону туура отуруп эле анан кийин балалайканы жакшы өздөштүрүп алдым да. Анан ал убакта баягы мектепте өздүк көркөм чыгармачылык кружок деген бар да, аябай катуу иштечи ал кезде. Анан эле мен алып барып бир эжем ошол жака катыштырып койдум, 4-5 класс. Анан баягы шартылдап элдин астынан чыгып эле ошо балалайка менен чертип ырдап жүрдүм. Ошондон башталды. Ошондон башталды. Анан кийин эсте аткандан кийин уялып калдым, эл комуз чертсе мен балалайка уят экен деп анан акырындык менен комузга өттүм. Анан комуздан жүрүп отуруп анан кыяк аккордеон деген ошол убакта аябай өтө популярный инструмент эле. Элдин көбү ойночу эле. Анан кийин жүрүп отуруп анан бул аккордеонго кызыгып, анан аккордеон үйрөнүп калгандан кийин башкалардын баарын таштап салдым. Ортодо гитара да чертип жүрдүм. Гитараны да жакшы ойнойм. Анан ошо мен ойлойм, ушу Асылбек Өзбеков 9-класста окуп жүргөндө бул музыкалык мектепте окуп жүрүп келди да айылга. 4-класска чейин окуп кеткен, бирок 9-10 кайра айылга келди. Анан бул кичине баягы музыкалык мектепте окуп жүрүп кичине түшүнүгү бар экен, музыка жагынан билими бар. Анан мектептин аккордеонун алып эле ошо Асылбек кыйкылдатып ошол чертип ойноп калды. Анан тигинин колуна аккордеон тийгенден кийин бизге Кудай берди да. Анын үйүнөн чыкпайбыз, күндө барып алып анан аны менен кошо талашып үйрөп жүрүп ошо эметип жүрүп эле анан кийин ошо мен ойлойм, ошо Асылбек аркылуу ушул мен аккордеон чертип үйрөнүп, анан 9-класс окуганда уже мен өз алдымча чертип ырдап калдым да элдин астына чыгып. Рахмат Жолдошбек ай, биз көрсөтүүнүн жүрүшүндө сиздин оонду ырларыңызды көпчүлүккө тартуулайбыз. Азыр дагы бир керемет оонубузга кезек берели. Арбын жыл дейдедим би, айттырбай келбедиң би, армандуу жүрөгүмдүн арзуусун сезбедиң би, өмүргө өмүр улап, өзүмдү арзу турап, өрт коюп сезимдерге жүрөгүмдү койсаңчы сүйүү шарап, улантып жүрөгүмдү ай койсаңчы сүйүү шарап. Кечигип келбедиңби, кабарың бербедиңби, капилет келип алып карачы езгенинди, көңүлгө көңүл улап, көдүндө эргү турап, көп жылдар күтө берип, көмөкөй кургап барап, кумарды таратады, койсаңчы сүйүү шарап, кумарды таратады, ай койсаңчы сүйүү шарап. Арманым айткым келбейт, артыма кайткым келбейт, арзуумду кайрып алып, алдыга шашкым келбейт, көзүмдөн алып кубат, көңүлүм жанып турат, махаббат шарабынан мас кылып сүйүү сунат, кумарды
Koysаңчы сүйі шарап, құмарды таратағын ай, қойсаңчы сүйі шарап. Қойсаңчы сүйі шарап, қойсаңчы сүйі шарап, қойсаңчы сүйі шарап, қойсаң қой сүйі шарап. Чыгармачылыктын башталышы ушинтип башталып, андан кийин анан сиз мугалимдик кесипке өттүңүзбү? Ооба, анан айылда бир аз иштедим. Шопур болуп иштеп жүрдүм. Анан кийинчерээк баягы байкелерибиз мугалим болуп иштечи. Анан өзүм деле школду мындай аябай деле кыйратып бүткөн эмесмин. Анан ошол байкем эле ой окуп ал, мен барда окуп ал деп жүрүп эле ошол киши алып барып подкурска өткөрүп эле анан ошондон кийин анан мугалимдик кесипке өтүп кеттим. Мугалимдик кесипти окуп жүрүп бүткөндөн кийин ушу Токтогул районуна Саргамыс деген айылга чегилип, ошол айылга мугалим болуп бардым. Анан барсам ошол жерде Сулайман Рыспаев ошол айылда мугалим болуп менден 2 жыл мурун бүтүп барган экен. Экөөбүз бир мектепте иштеп калдык. Анан ал кишинин дагы баягы чыгармачылыгыма көп түрткү болду да, себеби дегенде ал киши ошол кезде ыр жазып жүргөн бир топ ырлардын автору экен. Анан кийин мен могу текисиме көрчү, мен баягы кыяк черткенимди көрдү да. Анан ай кел могу карап көрчү, могу текиске огон жазып көрсөң деп анан ушинтип мени кызыктырып атып эле анан ошол огончулукка мени ошол киши мындай сүйлөдү да, бурду да, мындайча айтканда. Анан экөөбүз баягы СРК болуп иштеп жүрдүк. Мен 2 жыл эле иштедим ал мектепте. 2 жылдай армия деген бар эмеспи? Ооба. Ал жанды койчу эмес да, каякта жүрсөң да бар алып кетчи. Ошо мен армияга кеттим. Ошол анан армиядан келгенден кийин кайра ушул мугалимдик кесипти аркалап эле ошондон бери эле келатабыз. Жүрөгүм алып учуп, толуп турду
дастан да чынында бул боюнча мен көп обонум бар эне жөнүндө жазган. Себеби дегенде менин энем эрте эле өтүп кетти да, 63 жашында эле дүйнөдөн кайтты, бирок баягы убагында билбей калдык. Мындай эми көп эле ооручу, ооруп докторго кетчи, анан айыгып келчи, ошондой эле болот го деп ойлогонбуз. Анан ошо эрте дүйнөдөн өтүп кетти. Анан ошого байланыштуу болуш керек. Мен эне жөнүндө көп кайрылам да чынында. Эне жөнүндө текст көрсөм сөзсүз ал жөнүндө обон жазганга аракет кылам да. Жолдошбек айтсаңыз, негизи алгачкы обондуңуз ушу апаңызга чыктыбы, энеңизге? Же ким жөнүндө жараттыңыз? Алгачкы обондорум ооба, алгачкы обондорум ушу эне жөнүндө бар болгун энем бар болгун деген бир ырым бар. Ошол Жылдыз Тутуюга деген кызырдап калды кийинки убакта. Ошол ушу эне жөнүндө жазган эң алгачкы ырлардын бири да. Биринчи ырларымда ошо эне жөнүндө жазган. Анан эми андан башка деле көп ушу эне жөнүндө ырларды жазып жүрөм. Чыга электер да бар, чыгып ырдап жүргөндөр да бар. Боркер бир адам бар, мейрман эне деген. Баласын көп ойлоп уйку көрбөй, санаркап сана жеген. Балапан өстүрүп темир канат, учууга даярдаган. Бактысын бардыгын тилеп самап, жолунан аярлаган. Жаркырап нурун чачып, күн болуп күлүп турган. Тажабай күн сайын гүлдөй сылап, өстүргөн менин апам. Таң болуп жаркырап нурун чачып, күн болуп күлүп турган. Атамдын жанында гүлдөй жайнап, аман жүр алтын апам. Керемет күндөрүн белек кылып, келечек жолун тоскон. Кейбей бар жокко кайыл болуп, бакытка колун созгон. Байлыгым бакытым сизде билем, ардагым асыл энем. Жашоонун сырларын сизден угуп, үйрөнүп жашап келем. Таң болуп жаркырап нурун чачып, күн болуп күлүп турган. Тажабай күн сайын гүлдөй сылап, өстүргөн менин апам. Таң болуп жаркырап нурун чачып, күн болуп күлүп турган. Атамдын жанында гүлдөй жайнап, аман жүр алтын апам. Тажабай күн сайын гүлдөй сылап, өстүргөн менин апам. Таң болуп жаркырап нурун чачып, күн болуп күлүп турган. Атамдын жанында гүлдөй жайнап, аман жүр алтын апам. Атамдын жанында гүлдөй жайнап, аман жүр алтын апам. Өмүрдүн бөксө жерин ыр менен толтуралды. Бүгүн биз обончу Жолдошбек Исраиловдун чыгармачылыгын ЛТРдин ыргайланган өмүр көрсөтүүсүнөн
тартуулап жатабыз. Жолдошбек агайыбыздын өмүрлүк жубайы, кыргыз элибиздин сыймыгы, Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси акын Гүлмира Арыспаева бүгүн конокто. Кандайсыз эжеке? Бар болуңуз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бүгүн мынакей сиздин өмүрлүк жолдошуңуз, элибиздин сыймыгы Жолдошбек Исраиловдун мынакей обондору жөнүндө, анын эмгеги жөнүндө айтып атабыз да. Анан баягы үй бүлөдө аял менен эркек эр шарак болуп, бактылуу жубай болуп, балдарды тарбиялап, чыгармачылыкта таштабай келатасыздар да. Ошол Жолдошбек агайдын обондору бири-бирине кайталанбайт, өзгөчөрүк да. Мен ойлойм, ар бир чыккан обон сизге биринчи угузса керек. Ооба. Ар бир чыккан обон биринчи негизи обонду чыгарат. Анан обонду чыгарып алып, анан ошол обонго текст издейт. Кээде ошо текстти мен жазып бер дейт да. Ылайыктуу текст жазып бер. Же болбосо ошого акындардын китебинен барактап ылайыктуу текст таап берчи. Бул обон эмнени айтып атат, эмнени сурап атат, кандай текстке ылайык келет деп. Аккордеонду кармап отурса эле ушундай обондор келет окшойт да. Кишинин ушундай касиети, ушундай. Анан өкөлөп ошо текст издейбиз, табылбаса өзүм жазам. Анан ырдайбыз. Биринчи ырдай турган артист менмин. Сизге угузат, сиз ырдайсыз. Анан ырдап, азыр жакшы болуп калбады. Студия үйүбүздө да телефондун диктофонун эле, сонун кылып жаздырабыз. Бирок баягы чыгармачылык байланышты айтып атпайбы? Азыр сиз менен баш кошкон кезин эске салып атат. Саргамышка барып иштеген кезин, жазган ырларын, Сулайман Рыспаев агай да түрткү бергендерин көп эске салып атат да. Бул да буйрук деп коет го, нике кайып депчи. Бирок ошондон бери эле чыгармачылык менен алып бурушуп жүрөт да. Ошондон бери эле ушул чыгармачылык экөөбүздүн ортобузда жашап келатат да. Үйдө ошондой эртең менен кечинде болсун, кайсы маал болсун эле аккордеонду баягы бош убагында ала калып эле ойнойт, обон чыгарып коет. Анан өзү ойноп атып эле сонун обон болуп калды, могу текст жазайлычы деп эле анан ырдайбыз, анан кийин запись кылып коебуз. Бар деп ойлоо, сезимде акыл барда, өмүрдүн бир белегин сүйүүгө акым барда. Жүрөктөн жылуу сезим таралып акылдарга, жалбыртап жалын болуп күйүүгө акым барда. Хайырден жок болормун, жолукпай бурултаңда, айтылып сөзүм калар, жакшы дос жакындарда. Хайырден жок болормун, жолукпай бурултаңда, ак дилде сүйүм калар, апатай асылзада. Аз күнгө бул жашоодо адамдык затың барда, эсеби бир жашармын, энчилүү атым барда. Ак эмгек жасап калсам, айтылып асылдарда, айланып келип консом, ыр болуп акындарга. Хайырден жок болормун, жолукпай бурултаңда, айтылып сөзүм калар, жакшы дос жакындарда. Хайырден жок болормун, жолукпай бурултаңда, ак дилде сүйүм калар, апа
айдын ондору бири-бирине окшобойт, кайталанбайт. Анан дагы бул ырларды баягы салмактуу ырлар деп дагы биздин баягы элибизде эл артистлеринен баштап ырдап жүрүшпөйбү? Уулуңуз дагы ырдап жүрөт, мынакей канча деген жекеле Кыргызстанга дүйнөнү төңкөрөтүп атат дегендей. Анан ушул азыр эле айтып атат да, ой, менин биринчи угуучум Гүлмира, менин биринчи ырдаган ырчым да Гүлмира, баардык ырым Гүлмира менен байланыштуу деп атат да. Анан негизи эле бул чыгармачылык ата тегинде барбы? Агай өзү көп айта албай атат да. Ошо негизи кайнатам жаш кезинде Уласанкан Жумакматовдор менен кошо студияда окуп, филармонияда иштеген экен. Анан атасы, туугандары ошо артист дагы кесиппи деп армияга кетип калгандан кийин бербей коюптур, жибербей коюптур. Эгерде атам айтып калар эле, ошондо мени жөн коюшканда мен деле ушулардай болуп сахнада жүрмөкмүн. Комузда чертип аябагандай жакшы ырдайт эле. Анан үнү дагы туп-тунук, анан аябай эмеси бийик болчу. Бир тойдо ырдап калса, уулубуз үйлөнүп, анан ошол тойдо ырдаса Асылбек угуп калып, муну нотаны мен ала албайм, буш экен бул кишинин огону деп. Ушундай да, эми ал киши баягы убагында ошентип бир иштебей калып, анын үстүнө ошо турмушка байланыштуу болсо керек. Атасы каза болуп жетим калыптыр, анан балдалуу, чакалуу болуп калып. Кыйынчылык учур башында. Ошон үчүн барбай калган. Анан тукумдан өтөт да. Өтүп, эгерде генинде баягы тукумунда болбосо, кайдан болмок эле деп ойлойм мен. Ошол өзүнүн канында жүргөн үчүн анан ушундай нерселер болуп атат го деп. Анан тукумдан тукумга уланат, атадан балага өтөт дегендей, акыры Бекке да ошондой таланттар өттү. Болсун деп ойлойм. Туура. Birinen biri sulu, birinen biri süykü, biri gün biri nuru. Bu kızlar hem ne çirkin, birinen biri çürük, birinen biri görküm, biri su biri mürek. Yıldız bir gökten düşkün, birinin biri sulu, birinin biri cipan. Dünyanın nazı uşu, dünyanın kutu kızlar, dünyanın görgü kızlar. Hey, dünyanın görgü kızlar. Berimi suyusuna möltürüp düğüne bütkan. Çaralgan bedendegi çadıra basıldegi, gümüştöy taza özüm kılındın perileri. Hey, dünyanın
kızlar Düğünün gördü kızlar Көрсөтүүсүндө экинчи бөлүгү тарыхка бай угундар дейт. Ар бир ырыңыздын өзүнчө тарыхы бар да. Анан дагы сиз мынакей кандай гана керемет акындардын сөздөрүнө ыр жаратып экинчи өмүр берип атасыз да. Ошол ал кезде биз кайдан билчилик дейт. Өзү эле айтып турат, Демек жаш кезде чыккан обонбу, качан чыккан бул обонуңуз? Ооба, баягы жаштык өтүп бараткан кезде ахатан көрө жаштык кез сонун эле экен деп бир мындай өмүрдүн баркын билип, жаш кезек жакшы болот турбайбы деген бир ойдо жүргөн кезде чыккан обон болуш керек. Бул мындай эле бир отурушта отуруп эле бирөөлөр дуэт кылып ырдап калышты да. Анан кийин ал жана геолог ныры деген бир ыр бар болчу. Аделе өзү жакшы, анан ошону обону салып алып ушул сыяктуу кылып ырдап калышты. Анан кийин мен ойлоп калдым ичимен, бул өзү эле сонун обонду башка обон сөз салып алып бузуп атышат дегенде ойго келдим да. Анан айттым аларга, бул ырга башка обон жазыш керек экен, сөзүңөр жакшы экен, бирок тиги өзү эле сонун ырды, аны ыйткылап атпайсыңар деп. Анан мен ушуну башка обон жазып берейинби деп эле ошонун көзүнчө, ошолордун көзүнчө айтсам, давай жазып берчи деп калды. Анан ушул ыр жаралып калды. Анан кийин жаралгандан кийин өздөрүнө барып угузуп эметсем, бул жакшы ыр экен деп, анан ошол ырды ырдап жүрөлү дешип, анан ырдап жүрүшөт азыр алар деле. Мындай белгилүү эле адамдар, алар деле мындай баягы үй бүлө да. Болсун, анда биз ошо ырыңызга кезек берели. Ömür esevin Sorangan oygo jeterin Soktанып kızdır karagan Soluluk bir gün öçörün Soluluk bir gün öçörün Hançalım olup güçelek Hakkeden taza siçelek bilgini sevin Baykalmay ötüp geterin Balbıldar suyu çakırgan Karekten yıldız öçörün Karekten yıldız öçörün Balbında opkoy güçelek Bakıpka toybay jürçelek Ömür esevin Bilinbey ötüp geterin Kandırma yaşlık otuna Izalık jürö gezerin Izalık jürö gezerin Hadırda oynop jürçelek Hadırdın gülünü tercih
негизи үй бүлө деген кичи мамлекетте өмүрлүк жарыңыз, сизге үйдө да ылдый да жөлөк болгон бул Гүлмира Арыспаева жекебиз. Сиздер мынакей кош жылдыз болуп, жашоодо балдарды тарбиялап, сахнада керемет ырларды аткарып, бери шаркак болуп жүрөсүздөр. Анан Гүлмира Арыспаеванын дагы бир топ сөздөрүн огон жараттыңыз. Ошондон айтсаңыз. Ооба, эми Гүлмира көздү чындыгында эле тааныштырган ушул чыгармачылык болду. Мен булардын айылына барып, ошо 23 жашымда экен, ошо мугалим болуп иштеп жүрсөм, Гүлмира анда 1-курстун студент экен, шаарда биякта окучу экен. Анан баягы ал убакта мектеп бул маданий центрде, айылда клуб жок, Саргамыш айылында свет деле жок болчу элес. Анан ал убакта баягы орден тагынган, согушка катышкан аталар көп болчу эмес беле. Анан бир мектептин бир чоң мындай эмесинде эле ошолор келип калды. Чоң аталар тизилип эле мындай ордендерин шакыратышып эле. Анан директорум айтып калды, бул аталарга арнап бир согуш жөнүндө бир ырдап бер деген. Анан баягы кала бердик танк алдында тепселип деген ыр бар эмеспи? Түгөлбай Казаковдун ыры. Анан ошону ырдап бердим. Ырдап берсем эле карасам Гүлмираны көрүп калдым элдин арасынан. Анан татынакай кыз экен деп анан ичимен ойлоп калдым. Анан эле мугалимдер аркылуу жаш биз менен чогуу иштешкен мугалимдер бар да. Анан ошолор бул кайсы кыз десем эле тааныштырабыз дешип анан кечинде анан чогуу отурушуп эле анан ушул экөөбүздү ушу музыка ыр дүйнөсү бириктирди да. Себеби ал ошол кезде эле өзү деле ыр жазып жүргөн кез экен. Мен болсо ушу обончулукка жаңыдан баш мындай аттап аткан кез болчу. Рахмат. Махабат майрамы деген Гүлмира Арыспаеванын сөзүнө жазылган оонду ырга кезек берели. Жаштык кездин бир күнүнө барып келели, ал күндөрдөн жанга кубат алып келели. Жаздын жыбар күрүндөй, булбул куштун үнүндөй, мен берген керемети керети.
бүгүнкү күндө ийгиликке жеткен жылдар дейбиз. Сиз ийгиликтүү инсансыз. Мынакей канча деген акындардын сөздөрүнө экинчи өмүр берип, 200дөн ашык обондорлордун автору болуп атасыз. Куттуктайбыз агай. Мына ушундай ийгиликке жөн эле келген жоксуз, эмгек менен келип отурасыз. Бүгүнкү күндө кимдердин сөздөрүнө кайрылып, кандай ырлар жаратып атасыз? Эми албетте баягы көп акындар менен байланышабыз да. Акындардын кечесине чакырат барабыз. Анан барганда эле баягы китебин алабыз, же сатып алабыз, же өздөрү белекке беришет. Анан кээде оон чыгып калганда ошо алардын китептерин барактап отуруп, ошонун арасынан бир жакшы тексттерди тандап алганга аракет кылам да. Анан сөзсүз ошо кайсы акын болсо дагы өзгөчө белгилүү мондай атактуу акындардын китептерин табам да. Анан ошол китептеринен ошол мага ылайыктуу ырларын өзүм тандап алам. Анан ыр тандаганга Гүлмира жардам берет. Албетте, ал баягы ырды жакшы түшүнөт, жакшы билет. Анан Гүлмира менен кеңешип, ал менен кеңешип, могур кандай экен деп отуруп, анан бул болот, бул болбойт деп отуруп, анан бирин тандап берет. Анан ошого жаралып калат. Рахмат. Анда сиздердин мынакей бактылуу уулуңуздар дүйдөнү дөңгөрөтүп аткан Бейги Исраиловдун аткаруусунда сиздин огондоруңузга кезек берели. Кыргызстан эркин мекен, көз жетпеген талаларың, берекелүү койнуң кенен жашап келген бабаларың. Көрсөм да жердин эченин, өзүңдү бийик сеземин, турагым туулган жерим, Кыргызстан ыйык мекеним. Кыргызстан жаркын мекен, тосу асманга тийип турган, кышы жылуу, жайы салкын, каада салты ыйык турган. Көрсөм да жердин эченин, өзүңдү бийик сеземин, турагым туулган жерим, Кыргызстан ыйык мекеним. Кыргызстан көркөм мекен, жаңгадары, чөп суулары, кыздарындай сулуу экен, көлдө сүзгөн ак буулары. Көрсөм да жердин эченин, өзүңдү бийик сеземин, турагым туулган жерим, Кыргызстан
бүгүнкү күндө мынакей негизи оон жаратыш бул оңой эмес да, ал баягы жараткандын берген бир шыбагасы деп коет, олжосу деп коет. Анан ар бир жан дүйнөгө чыгат да ошо оондорчу. Бүгүнкү күндө жаңы оондоруңуз жөнүндө айтыңыз. Анан ошо Өмүркул Кулунбаев, Гүлбира Арыспаева өңдө мынакей керемет акындардын ырларын оон жаратып атасыз. Дагы кандай биз билбеген дагы кандай сырлар бар дегендей. Бир кызыл китебим бар. Ошол кызыл китепти мен өзүм ыйык көрөм да, өтө мындай ылдый да койбойм. Баягы Куран китебин кандай ыйык сактасак, мен ошол ыр китебимди ушундай өйдө көрөм да. Анан ошол ыр болгондон кийин бүттү, ушул ыр болуп калды окшойт дегенден кийин ошол китепке түшүрүп коем да. Ошол китеп менен эсептеп көрсөм, менин ырларымдын саны бир 260-тай болуп калды. Жакшы. 200, анан элдерге айтып коем, 250дөй оонум бар деп коем да. Ар жакта бир 10 чакты ырымды кошпойм. 250 оон жаратыш дагы оңой эмес да. Анан ошо 250дөй оон жаздым деп калсам, элдер ой, аны кантип жаздың деп эле ушинтип калышат. Анан өзүң айткандай ошол баягы чыгармачылыкта иштегенден кийин, мектепте иштегенден кийин, мектепте ар кандай баягы конкурстар болуп калат. Ооба. Бир иш-чаралар болуп калат. Анан ошол жака ыр керек болуп калат. Анан аны издеп отурбай эле өзүм эле кел момундай жаза коелучу деп эле, момундай ыр кылалычы деп эле ошолор менен баягы балдар менен аралашып алып жүрүп эле көпчүлүк ырлар ошентип жаралып калды. Анан кийинки убакта бул атактуу акындар менен көбүрөөк байланышып, алар да баягы оончу болуп мындай эметип калгандан кийин алар дагы ай мага бир оон жазып берчи, мага мынтип берчи, могу текстти карап көрчү деп эле ар ким баягы суранат салат. Анан ошол оон жазып жүрүп отуруп эле билинбей эле ушундай болуп калат экен өзү элечи. Анан Кулунбаевдин ушу бул кишинин тагдыры өтө мени эметет да, баягы ойлонтот. Бул киши аябай кыйналып жашаган киши экен. Анан өзүм да көргөм, баргам үйүнө. Барып көрүп анан кийин ай деп баягы төшөктө жаткан киши экен, канча жыл ооруп төшөктө жаткан киши экен. Анан шумдук ырларды жазат экен. Анан ал ырларын окуп көрүп анан кийин кой бул кишинин сөздөрүнө жазбасам болбойт деп. Болбойт деп. А кишине ошо 5-6 оон сөзүнө жаздым окшойт. 5-6 сөзүнө оон жазып бергем. Анан Чомоев байкебиз кийинки убакта ушул киши мага өтө мен чыгармачылыгыма аябай кандай бир экинчи дем берди да, мындайча айтканда. А киши аябай жаны тынбаган киши экен. Түнкү саат 12, түнкү саат 4-тө эле жаныңды койбой үйгө чейин келип эле ай мен момундай бир сөзүм бар, ай ушуга жаза коелучу, анте коелучу, мынта коелучу деп атырып эле ошол кишиге деле бир 10дон ашык оон жазып берип койдум окшойт. Анан ошол баягы маселе жазганда эмес, ошону ары алып кетип, анан элге алып барып чуркап тигиге буга ырдатып ушинткен кишилер бул менин оондорумдун чыгышына ошолордун да чоң себепкери болот экен. Туура. Özgüçü gözlerimimdir bolup durdu. Yürektör alıp uçup soğup durdu. Alıstan izlep gelip tavışkanday. Muzika, muzika, egöbüzdü jolukturdu. Muzika, muzika,
билиш үчүн ошол адамды окуш керек дейт. Сизди дайыма көрөбүз, аккордеоnuңузду алып алып, кайсыл гана жакшылык болбосун жүрөбүз. Анан тынбай эмгектенип, артында мынакей ушундай керемет оңдорду жараткан сиздей асыл адам бар болсун. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сизге эркин микрофон берели эми. Брежнев атабыздын жакшы сөзү бар го. Нам болсо ырда болот депчи. Биздин элибизде тынчтык болсо, ушундай бемарал, ушундай жакшынакай, ушул азыркы учурдагыдай эле жашоо бизге ушундай жакшынакай чыгармачылыктарды алып келет. Көрүп атабыз дүйнө жүзүндө эмне деген окуялар болуп атат, эмне деген согуштар болуп атат. Биз ошолордон алыс болуп, ушундай өнүгүү жолунда мына азыр буюрса жакшы өнүгүп баратабыз. Ушундай жакшы учурларда жакшы оңдорду жазып, элдин арасында жүрө берели. Эл аман болсун, биз аман бололу. Рахмат, ыргыржыңыз дайыма жаңы оңдор менен толуп турсун. Сизге ийгилик каалайбыз. Сиз Советтер Союзун көргөн адамсыз, бүгүнкү күндө китеп окуган адамсыз. Ошондон Нускай китеп дүкөнү бизге дайыма жаңы китепти берип турат. Арыстанбек атабыздын мына ушундай накыл сөздөрүнөн китеп сизге белек кылабыз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто маданиятты мыкты кызматкери Жумабүдүн Шералиев атындагы төш белгинин ээси 200дөн ашык оңдордун автору Жолдошбек Исраилов агайыбыз болду. Агайыбыздын көрсөтүүлөрүн кайталап көрүп, каалоо тилек болсо, ЛТРдин YouTube, Facebook, Instagramда баракчаларына кириңиздер. Бизге жакындан жардам берген балдарын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борборуна ыраазычылык билдиребиз. Жакшылар дайыма жан дүйнөңүздөргө азык болсун. Кызматыңыздарда мен Айбек Асанбек уулу, кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар. болгон сөздөр калды.
kaldım.